чыныгы муктаж адамга насип кылсын, чындап каалаган адамга насип кылсын дегенбиз. Анда эмесе Соңку жылдары китеп окуу модага айланып, өзгөчө жаштар арасында тенденция кеңири жайылып жатат. Жаш муундун китеп окуу маданиятын арттыруу үчүн активисттер топтолуп китеп конкурсун башташкан. Бүгүн да Китепкөй өлкө аталышындагы конкурстун жыйынтыгы чыгып, алдыңкы орунду алган Самара умра сапарына жолдомо алып, кубанычы койнуна батпай турган чагы. Буга чейин да мындай сынактарга көп катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн. Мындай иш-чараларга катышуу менен китеп окуу адатын калыптандыра алдым дейт каарманыбыз. Негизи китепти байке үчүн окубагыла дейм. Китепти өзүңөр үчүн окугула, бир нерсени үйрөнүш үчүн. Китептен мисалы аябай жакшы нерселерди алса болот. Китепти негизи 2 жолу толук окуп чыктым, конспект кылдым, 2-чи жолу окуганда. Ал эми 3-чүсүндө бир аз мындай чала окуп калган болчумун. Бир аз жетишпей ошол. Бул жолу Каректен аккан көз жаш китебинин негизинде сынак жарыяланган. Ага 4-класстын окуучуларынан тарта 60 жаштагы ата-энелер да катышкан. 7 дуанга тараган бул жашаан калктын китеп окуу адатын бир топ алдыга сүрөгөнү байкалган. Чындыгында баш байгеге жетким келди. Анан окуганыма күмөн санап китепти көчүрүп чыктым 2 жолу. Анан чындыгында күтүүсүз болду. Себебен мен ойлогом күчтүүлөр алып кетет экен депчи, өзүмө болгон ишенич аз эле болчу, бирок аракет кылса баардыгы болот демекчи. 2-чи орундун ээси болуп турам. Мындай китептин ичине кирип кеттим десем болот. Окуган сайын ар кайсы каармандар, Хамза болобу, Усман болобу баардыгы көз алдымда болуп жатты. Мындан 5 жыл мурун жазылган Каректен аккан көз жаш китеби коомчулукка сиңимдүү болуп, көпчүлүктүн кубулуна толгон. Окурмандардын башын бириктирген бүгүнкү кечеде китеп бетиндеги каармандар театрлаштырылып, жандуу көргөзүлдү. Руханиятты тынчтандырган мындай иш-чаралардын болуусу бүгүнкү күндө көпчүлүктү сүйүндүрүүдө. Мындай иш-чараны уюштурган уюштуруучуларга биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз. Андан соң биздин Ош шаарында жайгашкан аскер бөлүктүн офицерлерин, прапорщиктерин, сержанттарын, жокерлерин конок катары барактар тасмасын жабып көрсөтүүсүнө чакырышты. Чоң рахмат. Мындай иш-чаралар албетте биздин өлкөбүзгө азыркы кезде аябай керектүү иш-чаралардын бири десек болот. Себеби кайсы бир убакытка келип, убакыт эмес, азыркы учурда дагы биздин өлкөбүз ыймандуу, билимдүү жаштарга аябай суусап турган муктаж кези. Ошондой адамдарды ушундай иш-чаралардан тарбияланып чыгат десек болот. Каректен аккан көз жаш китеби Рустам Абиловдун тоңгуч китеби. Жаш калемгердин чыгармасындагы каармандар адамгерчиликтүү болууга, үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөөгө, ошондой эле ислам дини аркылуу бактылуу жашоого умтулушат. Мен Каректен аккан көз жаш китебинин автору болом. Китеп тууралуу айта кетсек, Каректен аккан көз жаш китебин 2019 жылы мындан туп-туура 5 жыл мурун 19 май күнү 1-чи бөлүмүн жазганбыз. Андан кийин 2021 жылы китеп болуп чыкты жана жумурай журтка жетти. Негизинен китеп конкурстун максаты өлкөдө китепкөй жаштардын санын көбөйтүү жана жаштардын китеп окуусуна өбөлгө түзүү, шарт түзүп берүү болду. Конкурсубуз аябай мыкты деңгээлде өттү, 7000ден ашык адам катышты. Сынак тууралуу негизги конкурс өткөрүүдөн негизги максат бул айыл жерлерине китептерди жеткирүү жана балким кээ бир адамдардын умрага барууга шарты жок. Ошол адамдардын жүрөгүнө аз да болсо өчкөн шамды күйгүзүү. Башкача айтканда бир китеп окуу менен алар даярдануу менен конкурстан сыйлыкты утуу менен алар умра сапарына бара алышат. Мындайча айтканда 350 сомго бир умра сапарына барат десек да болот. Эске салсак, аталган китеп сынак ушул жылдын 11 май күнү онлайн форматта өтүп, жыйынтыгында 30дан ашуун жеңүүчүлөр аныкталган. Анда умра сапарына жолдомо, акчалай байгелер жана кызыктыруучу белектер берилген. Акыркы жылдары мындай иш-чаралар салттуу түрдө уюштурулуп, калктын арасында китеп окуу маданиятын калыптандырып келүүдө. Бурулай Уланбек кызы, Нооруз Ахматалиев, Ош Бирим жаңылыктары.